Шпаргалка колдонуп көчүргөн учурларыңыз болгонбу дейт. Мен окуган окуу жайлардын бардыгында мугалимдерге пара берүү деген болгон эмес. Эч качан. Эң эле жакшы пара ушул экзамен үстүп келип, тортап келип чогуу агайларым жеп коюшубуз ошол эле. Ошондой эле пара алдык, торт жеп эле башка эчтеке кылган жерибиз жок. Анан ошо Меккеде жүргөндө бизде ушундай эле агайлар келет да, Кудайга тапшырып эле экзамен берип чыгып кетип калат. Эгерде бирөө шпаргал колдонсо, анда биз өзүбүз тият болчук. Астагфирулла муноң депчи. Ушундай чөйрөдө окуганбыз. Бирөө шпаргал колдонсо, аны урушпайт колдонтасың деп. Бирөө колдонсо астагфирулла деп бириң тият турган жерде окуганбыз да бизчи. Ушундай. Анан кээде шпаргалка жок, баарын билбей каласың. Анан начар жазып калсаң, кийин келип далилдеп берсең, устаздар багыңдап берет. Ал бар, ал туура маселе. Анткени экзаменге 4 нерсеге сен 40тын 36-ын окуп 4-ын окубай калсаң, бар жазбай калышың мүмкүн да. Аны туура түшүнүш керек. Экзамен бул тартиби бөлөкчө тартип. Мусулманча тартип деп баштан аяк ижазат берилет да. Аны ошон үчүн мен бир жолу ушундай окуя болгон. Усул фикhtан мен жазсам, мага начар бал коюптур. Анан мен ага айттым, бар, начар коюп коюпсуз го, мен деген мунун баарын билет элем. Просто мен жазган үлгүрбөй калдым деди. Мен жайыраак жазам, анан оңдоп жазам, ошого үлгүрбөй калдым. Бир сураны бүткүчөн калган 5 суроо жазылбай калды. Атак мен баарын 5ке билем десем, айтып бер дедилер, айтып бердим. Жазганым көзсөм карап туруп 5 коюп, кийин айттым, мен мынага 5 койдум деди. Мен чындап эле жазышым кыйын да, ошон үчүн мен көбүнчө компьютер колдонуп, учка мен жазгандан жайыраак болуп арабчамчы. Анан экзаменде толтурганда узун жазган экен, жазып отуруп китептин баарын жаза берем деп, анан биринчи суроодан бүтпөй калган, убакыт жетпей калган да. Анан ошондо мага 2 үй коюп койгон экен, анан барып айтсам, анан далилдеп бергенде мага 5 коюп берген. Шами Ужайян. Ошондой учур болгон. Окуп жүргөн